Темиров Лайв, сиздер менен Арген Камалдинов, саламатсыздарбы? Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан жаңжал тутанды. Экинчи күнү атышуулар дагы эле угулуп жатат. Эки тараптан тең бир нече адам окко учуп, жүздөгөн адамдар жарадар болушту. Ушундай оор учурда массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда ар кандай маалыматтар тарап жатат. Мисалы, кече интернетте Тажикстандын активисттери жана блогерлери Эмомали Рахмондун кызматтан кетишин талап кылып жатканы тууралуу видео пайда болду. Эмомали Рахмонов истефо. Истефо Рахмонов. Истефо. Рахмонов истефо. Несбот Эмомали. Истефо Эмомали Рахмонов. Истефо Эмомали Рахмонов. Истефо Эмомали. Истефо. Рахмонов истефо. Рахмонов истефо. Биз бул маалыматты текшерип көрүүнү чечтик жана жалган маалымат экенин аныктадык. Бул видео 2020-жылы эле жарыяланган. Андан кийин Тажикстандын активисттери, блогерлери жана айрым жарандары 20-жылы 5 жолу президенттикке шайланган Эмомали Рахмондун диктаторлук бийлигине наразычылыгын билдиришкен. Башкача айтканда, ал 1994-жылдан бери мамлекетти башкарып келет. Бул видео эски жана учурдагы кырдаалга эч кандай тиешеси жок. Урматтуу окурмандар жана көрүүчүлөр, сиздерди чагымчылдыкка алдырбоого, маалыматтарды айрыкча мессенджерлерде тарап жаткан билдирүүлөрдү текшерип, такталган гана маалыматтарды таратууңуздарды суранабыз. Сиздер менен Арген Камалдинов болду. Көрүшкөнчө.